Эгерде сиздер математикадан базалык темаларды билбесеңиздер, сөзсүз түрдө мурунку видеолорду көрүүнүзү сунуштайм. Себеби азыркы өтүлө турган тема сиздерге татаал болуп калышы мүмкүн. Мурунку видеолордун ссылкасын ушул видеонун описаниясынан же комментарийинен тапсаңыздар болот. Эсептин чыгарылышын көрөрдөн мурда сөзсүз түрдө өз алдынча ушул эсепти чыгарып көрүңүздөр. Ошондо сиздер бул эсептин канчалык деңгээлде оор экенин биле аласыздар. Бизде карасаңыздар, тамырдын даражасы x болуп турат. Бизде ушуну табышыбыз керек экен. Эми мен азыр бул жакта турган берилишти өтүп жазып алайын. Негизи эле тамырдан кутулуш үчүн биз көбүнчө даражага көтөрөбүз. Башкача айтканда, эгерде бул жакта кубтук тамыр боло турган болсо, ошонун ордуна куб болсо, анда эки жагын тең кубка көтөрмөкпүз. Эгерде 4-үнчү даража болсо, 4-үнчү даража. Бул жакта x даража болуп атат, демек теңдеменин эки жагын тең x даражага көтөрөбүз. Ошондо бул жакта турган 3-тү x даражага көтөрсөк, 3-түн x даражасы болот. Кийинки турган көбөйтүүнү да караңыздар. Тамыр астында, то есть x даражалуу тамыр астында 2 болуп атат. Демек ушул тамырлар x менен кыскарып кетет. Мунун даражасы да бул болуп атат, ошондуктан кыскарып кетет. Көбөйт 2 барабар. Бул жактагы мынакей толук ойдон кыскарып кетет дагы 162 болуп калат. Эми мындай карасак, эсеп жеңилдегендей болуп калды. Болгону караңыздар. 162-ни азыр биз көбөйтүүчүлөргө ажыратып алабыз. Андан кийин ошону даража түрүндө жазабыз. Караңыздар, 162-ни көбөйтүүчүлөргө ажыратайын. 162 2-ге бөлүнөт, 81 болот. 81 3-кө бөлүнөт, 3 бөлөбүз, 27 болот. Эгерде эч нерсе түшүнбөй жатсаңыздар, демек сиздер мурунку сабактарды көргөн эмессиздер. Теориялык атайын сабактар бар, ошону сөзсүз түрдө көрүп чыгышыңыздар керек. Ал жакта көбөйтүүчүлөргө ажыратуу боюнча жана тамырлар тууралуу кыскача айтылган. 27 3 бөлүнөт, 9-дан беребиз. 9-да 3 бөлүнөт, 3-төн беребиз. 3-тү 3 бөлөбүз, 1 болот экен. Демек караңыздар, 81-ди 3 бөлдүк, 27, 27-ни 3 бөлдүк, 9, 9-ду 3 бөлдүк, 3, 3-тү 3 бөлсөк 1. Демек 162 төмөндө турган мынакей оң жагында турган көбөйтүндүлөрдөн турат экен. Башкача айтканда 2 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3. Эми ошондой кылып жазышыбыз керек. 3-түн x даражасы дейт. Көбөйтүлгөн 2 барабар. Биз азыр бул жактан 3-төрдү санай турган болсок, 4 3 чыгып атат. 3 санынан 4 бар болуп атат бул жакта. Демек 3 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3 деп жазып отурбай, 3-түн 4-үнчү даражасы деп жазып койсок болот. Көбөйтүлгөн үстүндө 2 турат, 2-ни өзүн жаздык. Демек караңыздар, теңдеменин эки жагында тең 3-түн x даражасы көбөйтүлгөн 2, бул жакта болсо 3-түн 4-үнчү даражасы көбөйтүлгөн 2. Демек караңыздар, x-тин ордуна бул жакта 4 турат экен. Демек x барабар 4 болот экен. Жогу, демек x-тин мааниси 4-кө барабар деген сөз. Жеке мен менен ордуга даярдаган десеңиздер, экранда турган номерге кайрылсаңыздар болот. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарий калдырыңыздар.